Талды Булак айылынын тургундары үчүн кубанычтуу окуя болду. Чоң Кошой соосунда жайгашып, айылдын күнгөйү менен тескейин байланыштырган эски көпүрө толук реконструкциялоодон өтүп кайрадан пайдаланууга берилди. Жергиликтүүлөрдүн айтымында, өткөн жылы катуу жааган жамгырдан улам суу кирип, көпүрөнүн бир тарабын жууп кеткен. Андан бери авариялык абалда болуп, эл мындан араң өтүп кыйналып келген. Буга чейин көпүрөнүн акыбалы абдан чома, машина өтө алчу эмес. Суу киргенде абдан коркунучтуу болчу. Караңгыда өтөбүз, күндүз өтөбүз. Көпүрөдө эмне болду деген үй бүлөнүн абдан сарсанасы көп болчу. Энди мынакей бул көпүрөнүн салынышы менен бизде абдан тынччылык, жакшылык боло тургандай болуп калды. Элеттиктердин көйгөйүн айыл өкмөтү чечип берди. Жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, араң турган көпүрө бекем конструкция менен жаңыртылды. Бул өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен каржыланды. 5 миллион 800 миң сом кетти ушу көпүрөгө. Толук реконструкциядан өттү. Бүт основной жанагы жасалган опоралардын баардыгын алмаштырдык. Куюлду баардыгы ушул бүгүнкү күндө бул көйгөй чечилди. Бул көпүрөнү айылдын Желдисуу көчөсүндө жашаган 60ка жакын түтүн пайдаланат. Бүгүнтөн тарта айылды айланбай, кайрадан кыска жол менен каттап башташат. Алардын ыңгайы үчүн жергиликтүү бийлик жолго кум шагыл төгүп тегиздеп, түнкү жарыктандырууну да орнотуп берди. Жакшы саамалык болуп атат. Айыл башчыларыбызга, айыл өкмөтүбүзгө рахматыбызды айтабыз. Бала чакабыз берден эртең менен кечинде сабак өтөт. Кыш бар, жаз бар дегенде жаан чачыны бар. Эми коопсуз, бардыгы жакшы. Ушундай жакшы ийгиликтер боло берсин. Айылыбызга керектүү нерселерди кура беришине тилектешпиз. Мындай шартка бийиктолуу аймактын тургундары кубанып, көпүрөнүн ачылышын чоң салтанат менен белгилешти. Ал эми бул ишке салым кошкондор айыл өкмөтүнүн алкыш баракчалары менен сыйланды. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.